Барлығыңызға керемет кеш қалайбыз. Біз учурда Монт-Париж объектісіне келгенбіз. Бишкек шаарыбыздын так ортосуна жайгашкан эң коос объекттердин бири. Бүгүн биз силерге Максат байкебиз менен Асия экөөбүздүн үй-бүлөсү менен тааныштабыз жана 3 бөлмөлүү батирге обзор. Бул Ихлас курулуш компаниясын тандап калган себебибиз ушу дос балам аркылуу барып калгам, ошол жака барып, анан элдердин дагы көп отзывдарын укканбыз, сапаттары жакшы деп. Анан ошондо мен да кызыгып, офиске барып сүйлөшүп, анан үйлөрүңөрдү көрүп, мага жагып, бул жашап аткан үйүбүздү ошентип алып калганбыз. Бул залдын квадрат метри бир 40ка чукул. Бул жактыкы. Бул үйдү алганыма 2016 алгам. 2016 алып 2018 күзгө мал ремонту бүтүп, күзүндө көчүп киргенбиз. Октябрь айларында. Ошол 3 жылдан бери жашап атабыз. Сапаты жакшы. Залдан чыккандан кийин биякта биринчи комнатабыз бул кухня. Кухнядан чыккандан кийин тиякта бир балконубуз бар. Балкон. Биякта бир балконубуз бар. Андан кийинки комната бияк детский. Бул эркек балдардын комнатасы. Эркек балдар ушул жакта жатат. Үчөө. Детскийден дагы ар жакта дагы бир балконубуз бар. Холдун квадратурасы канча азыр? Холдун квадратурасын билбейм точно, бирок узундугу узун да. Бир 8,5 метр да узуну. Турасы жакта Максат байкенин спорт залы. Бияка чыгып, күн эртең менен кечинде бир убакыт болгондо асылып, дене бойду чоюп турабыз. Бияк биздин уктоочу бөлмөбүз. Биягыбыз кроватыбыз. Биякта келинчегимдин себинен келген төшөнчүлөр. Бул бөлмөлөр ванна. Бияк ванна бөлмөбүз. Бияк 2 санузел менен. Бияк душ. Ошо 2 бөлмөдө тең Негизи бөлмөлөр бар. Бир ванна, бир санузел, бирок экотен аябай кенен экен чындыгында. Себеп дегенде, бул жактын квадраттары канча болчу болду? Мояк бир 8, бияк 5тин тегереги го дейм. Негизи ремонттун дизайн жагын ким эметип карап атты? Сизби же жубайыңыз бар? Эми экөөбүз бир келишикте кеңештик, бирок эми основнойун көбүнчөсүн мен тандап, мени эметтим да. Жасаттым. Ремонтко болжол менен сиздин балким божомолду бир сан болсо канча кетти ушундай ремонт жасаш үчүн? Эми 2018 анда баягы курс 69-70 болуп турганда бир 13 000 доллар кеткен да. Отоплениянын трубаларынын баары ушунун астынан кетиптир да. Мен бияка теплый полдо кылгам да. Анан теплый полду иштетпей эле азыр ошо трубалардын за счет этого эле ушу трубалар кафелдерди ысытып жылуу да. Бирок чындыгында негизи көп кафелдерде көпчү астына эме салынат да. Теплый пол салынган бияка делечи. Анан ошо теплый полду азыр иштетпей эле ошо трубалардан, отопленияга кеткен трубалардын ысыгынан эле бияк жылыйт. Ошо дополнительный расход болбойт да электричествогачы. 3 айда бүттүк. Өзүбүз каалагандай кылып жасатып, баарын ойлонуп, кеңешип, жасап, анан азыр ошо жашап атабыз. Жакшынакай ошо жылуу. Эң главный кошуналарыбыз жакшы.